Үч буроо, жалгыз тек, үч кыл комуз, чертилбейт, күүгө келбейт, чебер колсуз, оппоң ой көргөн көзгө чөпчөнөкөй, бирок да өнөрү бар, айтып болгус деп акындарыбыз жазгандай, чынында эле кыргыздын комузу элибиздин чексиз байлыгы. Мына ушул жансыз аспапка жан киргизген мыкты комузчу, чебер күүчү, уста, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Намазбек Уралиев менен баарлашуу үчүн атайын өнөр канасына келдик. Кылым карыткан кыргыз элинин жаны болгон комузду жасоо оңой болбосо керек. Ушул аспапты жасоого канча жашыңыздан бери кызыгып, канча жылдан бери жасап жүрөсүз? Эми бул комуздун жасалыш сырлары көп абдан. Материалды тандап, анан ошону жакшылап кургатуу керек. Кийин комуз мындай бир деформация болуп, ийилип, кайкалап кетпеш үчүн. Анан кийин бүт жанагы эмелерин баарын тең туура жасаш керек. Туура жасаш керек, себеби дегенде туура жасабаса, кичине ката кетсе эле комуздун чертилиши эби жок болуп калат. Анан эң эле негизгиси бул эме да, комуздун үнү, тембри. Тембрин табыш керек. Тембрин табыш үчүн адамда музыкальный тиги шыгы болуш керек да. Орусча слух болуш керек деп коет. Тембрди ошол жанагы комуздун ыргагын, ошо кылдын үнүн чыгышын угуш керек тембри. Музыкальный болуп чыгыш керек да. Кыскасы. Комуздун үнү кыргыз эли абдан таланттуу эл да. Илгери жасап келишкен экен. Ушул комуздун үнү өзгөчө. Башка улуттардын музыкалык аспаптарына окшошпойт. Бүт баары тең могу табигый материалдардан жасалат. Жыгачтан, мисалы үчүн кылы дагы табигый материал, эми койдун ичегисинен жасалган. Азыр эми биз нейлоновый материалдарды колдонуп жүрөбүз. Нейлоновый, капроновый жиптери болот, ошолорду колдонобуз. Анан комуздун өзүнүн өлчөмдөрү бар да. Комузду негизи үчкө бөлүнөт. Мисалы үчүн бала комуз, илгертен балдарга ылайыктап жасалган. Анан ырчы комуз деп ал кичине орточо да. Анан чоң күү комуз деп чоңураак комуздар болот. Эми азыркы тил менен айтканда секунда комуз, прима комуз, альт комуз деген сыяктуу да. Комуздун жаны жыгаш жана кыл деп коет экен. Ошону кандай чечмелейсиз? Комуз деп айтат дейт. Өзүм өрүктөн болсом, капкагым карагайдан болсо, кулагым күмүштөн болсо, анан кылым койдун ичегисинен болсо, мен сүйлөбөгөндө ким сүйлөйт деп илгерки элдин немеси да. Анан кийин ошонун карагай өрүк болду мисалы үчүн. Кайсы жыгачтан жасайсыз? Өрүктөн? Көбүнчө өрүктөн, анан тиги алмуруттан да эң жакшы комуздар болот да. Алмуруттан, анан акация, клеон деген жыгач бар. Ошолордон жакшы болот. Комуз устачылыгы дагы ошол. Ошол илгерки баягыдан бери келет, Камбаркан атадан бери. Эгерде Камбаркан деген биздин ошол бир бабабыз ушул комузду ойлоп таппаганда мүмкүн кыргыздын өнөрү өтө мындай кемирээк болуп калмак да. Көбүнчө кыргыздар ушундай эле комуз кармашкан. Мына өреки өзү ушул комуз Карамолду атанын формасы Жансерке комуз деп аталат да. Жансерке комуз дегени ошол жанагы Ысык көлдүн Темир деген айылында Жансерке деген чоң комуз жасаган уста болгон экен. Ошо биздин таяталар болот да. Анан кийин ал киши ошол тиги жасаган комуздар азыр деле урунуп жүрүшөт. Ушул комуздун формасын ошол көлдөн, ошол жанагы Күнгөй Ысык көл районундагы
ошол тиги мурда комсомол айылы болчу, азыр Булан Сөгөттө болуп калды. Ошол жерден чала кыз Иманкулов деген чоң уста, анан комузчу, өзү акын, күйчү киши болгон. Ушулар чыгарышкан да. Илгери болсо комуздарында эме болгон да, мындай Токтогул комуз деген сыяктуу. Токтогул комуз илгерки комуздардын эң эле байыркы комуздардын ушул формасы ушундай болгон. Кичинекей, бул баягы кыргыз эл көчмөн эл болгондуктан атка минип ары бери бастырып жүргөндө ушуну чапандын ичине куруна мындай бул жеринде тешеги болот. Анан боосуна курунан өткөрүп алат да, анан кийин чапан жабынып алып анан кийин жүрө берет да. Артында жүрө берет, көчүп конуп жүрө бергенге ылайыктуу, сынбайт, суу тийбейт дегендейчи. Мына бул жерде тизилип турган комуздун бардыгы Намазбек Уралиевдин колунан жасалган. Айтымында бири өрүктөн, бири карагайдан, кайыңдан жана алмуруттан жасалган мыкты комуздар. Жана күй комузда бул айырмасы ошол жана формасында. Мына общий карасаңар кичине кичирээк бул. Бала комуз бул. Бул жанагы ырчы комуз дегенде. Илгери негизи комузчулар чоң комузчу жалаң эле моркундейди көтөрүшкөн да. Бул кичине модернизация болуп, көлөмү чоңойтулуп жасалган комуз. Эми азыр бизде аудитория чоңойбодубу? Мисалы үчүн илгери бир боз үйдүн ичинде эле угузчу да чет, бир боз үйдүн ичинде могуреки комуз жетишсе керек. Чоң атабыз комуз чертип, ушундай өнөргө жакын адам экен, өзү жылкычы болуп жүрсө дагы, ошол комуз чаап, боз үйдү өзү жасап алган боз үй ушул кезге чейин турат. Анан комуз жасап ушул бир туугандардын баарына чаап берген экен. Анан кийин бир комузду сомдоп, анан кургатып болуп койгон го. Анан кийин баягы мен кичинекей эле күй чертип, ошо баягы чоң атамдын гүйлөрүн чертип, жанагы ботою, анан ушул жанагы Улукман аке жөнүндөгү бир арман күйсүн чертип калчу эле, анан шыңгырамаларын көп чертчү эле, Камбарканды көп чертчү эле. Ошолорду үйрөнүп алып, анан чертип жүргөндөн жанагы тиги сомдолгон өрүктү таап алып, анан мен комуз жасап алайын деп, анан кийин ошону аракет кылып киришип атпаймынбы. Күндө чертип жүргөнгө анан баягы комузду жасап аракет кылып, анан 13 жашымда ошо биринчи комузумду чаап алдым. Анан кийин аны көрүп, анан атам бул комуз чаабат экен деп, анан өрүк чыгып берип, өзү чабышып, мындай кармалашып, анан дагы комуз жасадым. Анан кийин окууну бүткөндөн кийин анан немеге искусство институтуна келип тапшырып, ошол жерде окуп бүтүп, анан бүт эле өмүрдүн баары эле ошо комуз боюнча келди. Ысык-көлдүн күнгөйү бир комуз өнөрүнүн чордон экен да. Кыргызстан боюнча деп айтсам жаңылышпаймын. Себеби мына ушул чөлкөмдөн эң биринчи ошол жанагы кыргыздын музыкасынын негизин түзгөн улуу комузчулар кыякчы Мураталы Күрөңкеев ошол жактан чыккан экен. Анан кийин берки Карамолдо Орозов Корунду айылынан, Карамолдо Орозов, анан кийин чала кыз Иманкулов болсо Булан Сөгөт айылынан, мурунку комсомол айылы. Ушулердин баарынан күйлөр калган да. Карамолдотон жаш кербезин ушу эң биринчи чертип үйрөнгөн күйлөрүмөн эле ушуну чертип берейин.
Кырчын жайлоо деп аталат. Кырчын жайлоо ушул мен туулуп өскөн жерим. Ошол балалык кезде эстеп, анан ушу Кырчын жайлоого ушу арнап чыгарган күйүм эле ушуну чертип берейин. Эми аккан арыктан суу агат дейт. Ушул биз дагы ошол ата бабанын бери келаткан өнөрдү улап, анан бул мен жанында отурган кичинекей кенже уулум Канатбек. Эми сен дагы ушул үлгү чертип бер. Анда эмесе атамдын биринчи жараткан күүлөрүнүн бири экен. Эмгек шаңы деген күүсүнөн бир кайрып берейин. Мындай талантты бардык адамдарга бериле бербейт да. Эми Кудай таалам ошо чандаган адамдарга берет болуш керек. Канча жылдан бери ошо мына экөөбүз баш кошконубузга 40 жыл болду. Ошо 40 жылдан бери эле ошо жалаң комуздун аркасында аркалап, жалаң комуз күүсүн чертип, эмгектенип келатат. Өзүнүн жүрөгүнөн мээрими агылган. Андан кийин жүзүнөн жылуулук, ушундай чачырап турган, үй бүлөсүн менен уюткулуу, үй бүлө куруп турган атабыз, балдарыбыздын баары атасынын сыйлап турушат. Өзүнүн ушу жалаң ушу комузчулук өнөрү менен келаткандыгына байланыштуу өзүнүн студенттерине, окуучуларына, өзүнөн кийинки урпактарга ушул өнөрүм калса экен деп аракет кылат. Эми мындай адамдарды колдоп туруш керек. Тагдыры комуз менен байланыштуу болгон Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Намазбек Уралиевдин мындан сырткары дагы Ысык көл, Эне жүрөгү, Алтын Ордо деген мыкты обондору бар. Ошолорду жана башка залкар комузчулардын 100дөн ашык күйлөрүн Кыргыз телерадио корпорациясынын Алтын фондусуна жаздырган.